Саламатсыздарбы урматтуу окуучулар жана ата-энелер. Бүгүнкү сиздер менен сүйлөшө турган темабыз Zoom программасы боюнча. Zoom программасы аралыктан окутуу онлайн сабактары жөнүндө болмокчу. Анда эмесе Zoom программасын өзүбүздүн смартфонубузга, телефонубузга кандай жүктөйбүз? Бул жерден приложенияга келип Zoom деп жазып, бул жерде көрүп тургандай сиздерге Zoom Cloud Meetings дейт. Ошол жерге приложенияны басабыз. Андан кийин сиздерге белгилүү болгондой буну өзүбүздүн мобилдик телефонубузга жүктөйбүз. Бул арада мобилдик телефонго жүктөө учурунда сиздерге дагы эскерте кетчү нерсе. Урматтуу окуучулар, бул эс алуу эмес, карантин учурунда эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Эң биринчи саламаттык сактоо министрлиги айтылган эскертүүлөргө сөзсүз көңүл бурушубуз керек. Андан кийин бул учурда эмнелерди жасашыбыз керек? Бул учурда сабактарга көңүл буруп, китеп окуу, тапшырмаларды аткарып, өтүлгөн темаларды кайталап турушубуз керек зарыл. Себеби 4-чейрек аралыктан окутуу боюнча Кыргыз мамлекетинин, Кыргыз Республикасынын билим министрлиги тарабынан айтылган. Убактыбызды пайдалуу өткөрөлү, лицейибиздин мугалимдеринин онлайн сабактарына активдүү катышалы. Ал арада бул жүктөлүп аткан Zoom программасы дагы жүктөлүп бүттү. Эми бул программа кандай пайдаланабыз сиздер менен көрмөкчүбүз. Бул программаны өзүбүздүн телефонубузга, ал эми өзүбүздүн компьютерибизге дагы орнотсок болот. Zoom программасын ачалы. Бул жерде көбүнчөсү биринчи интерфейсти көрүп турасыздар. Бул жерде бардык нерсе бар. Ал эми бул жерге эң биринчи бизге керектүү болгон нерсе войти в конференцию деген бөлүмүн тандайбыз. Себеби мугалимдер окуучулардын WhatsApp группасын түзөт. Ошол жерден мугалимдер өздөрүнүн Zoom ID номерлерин жөнөтөт. Ошол номерлери менен сабактарга катышабыз. Анда эмесе биз азыр бир тестин жасап көрөлү. Бул жерде агайыбызга сабак түшүндүрөт. Азыр онлайн сабактарды өтүү тестин жасап жатат. Ал эмесе ошол онлайн тестинин номерин алабыз. Агайдын номерин 233 056 969. Бул жерге көргөндөй, буну жазып бүткөндөн кийин YT конференцияга киребиз. Көрүп тургандай бизге пароль сурайт. Паролду WhatsApp группасынан агай бизге жөнөтөт. Бул жерде азыр жөнөтүлгөн пароль менен кирели. 24 72 23. Анда эмесе бул жерде көрүп турганыңыздардай разрешить систему Zoom доступ дейт. Бул жерде бардыгын окуп чыккандан кийин понятно деп басабыз дагы. Бул жерден камерага разрешение сурап жатат. Ал жерде разрешить дейбиз. Көрүп турганыңыздардай эми бул программага биз видео менен кошулабыз. Бул жерде бизден разрешение сурап жатат. Иштейбиз бардыгына. Андан кийин көрүп турганыңыздардай агай азыр бизге математика GRT 3 тестин формат көрсөтүп турат. Бул жерден биз сөзсүз микрофонубузду күйгүзүшүбүз керек. Күйгүзгөндөн кийин бул жактан агайга кошула алабыз. Азыркы учурда мен программа бул жактан экрандан видео запись болуп атканына байланыштуу звукту жандыра албайм. Негизи жанып сүйлөшсөк болот. Өзүңүздөр бул жактан бул жерден включить мой микрофон дейсиздер. Андан кийин бул конференцияга онлайн сабактарына катыша аласыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.